анан ар бир региондо бүгүн райондо, айыл өкмөттөрдө ушул иш-чара жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. Президент Садыр Жапаров тарабынан демелгеленген жалпы республикалык Жашыл Мурас бактыгы өнөктүгүн Кумтөр Голд компани быйыл дагы кызуу колдоого алды. Өнөктүктүн алкагында Кумтөрдүн колдоосу менен Каркыра жайлоосуна түп токой чарбасынын аймагындагы 300 гектар жерге ар кандай түрдөгү карагайдын, ак каяңдын көчөттөрү отургузулду. Буга чейин компания кызматкерлери тарабынан Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын бир канча жеринде миңдеген көчөттөр тигилген. Кумтөр ишканасы жаратылышка, табигатка өтө аяр мамиле кылып келет. Анан ушул сөзүбүздү иш менен далилдеп, биринчиден урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жалпы республикалык Жашыл Мурас өнөктөгүнүн ошону быйыл дагы биз Кумтөр ишканасы абдан жакшы колдоп келатабыз. Бүгүн мына ушул кереметтүү Каркыра жайлоосуна өзүңөр көрүп турган 300 гектар жерге Кумтөр тарабынан каржыланып 332.400 көчөт алынды. Бул карагайлардын мына морекиндей ак кайыңдардын ар кандай түрлөрү. Ошону отургузуп жатабыз. Буюрса эми бул абдан жакшы токой болот деп ишенем. Кошумчалай кетсек, айлана чөйрөгө кам көрүү Кумтөр Голд компаниянын экологиялык саясатынын эң маанилүү бөлүгү. Бул багытта 2022 жылы август айында Токмок шаарында дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу ачылып, Жети Өгүздүн Саруу айылында желим заттарды кайра иштетүүчү цехке колдоо көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жакынкы келечекте Кумтөр кен жайындагы калдык сактоочу жайды кайра иштетүү пландалууда. Ошондой эле кен жайында желим баштыктарды колдонууга толугу менен тыюу салынды.